Мен сыйынсам толлорго сыйынамын, мен жығылсам толлордон жығыламын. Бүтсө керек тоо менен боорун бирге, мен толлорго төрөлүп кыйыламын деп Кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуевдин жаркын энесине арналып эскерүү кечи өткөрүлдү. Анда Сооронбай Жусуев Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун поэзия боюнча кеңешчиси болчу. Анан ошол биринчи китебиме ошол азырдагы менде сакталуу ошол Жазуучулар союзунун секретары Өскөн Даникеев менен Сооронбай Жусуев басмага сунуштама беришип, ошондо мен алгачкы Көл кечи деген ыр жыйнагым 1985-жылы жарык көрдү эле. Андан кийин бул иши менен Арашан жазуучулардын Арашан чыгармачылык үйүндө баягы чыгармачылык менен иштеп атканда көп жолу чогулуп калдык. Бул Сооронбай Жусуев байбичеси менен Сүйүнбай Эралиев байбичеси менен Альбина эже менен ошол жерде жай бою эмгектенишер эле. Анан акыркы жолу ошол мени ошол бурчтагы телезал бар эле, ошол жерде бүт баарына мен даярдап берип, баягы отуруштардын баарын уюштуруп эметип берер элем. Анан кийин эң акыркы жолу менде 3 китеби сакталуу. Анан ошол жанагы үйдө сакталуу акыркы мен жазган романы Разаковдун тагдырын өзү көтөрүп келип, мен анда редакция иштеп аткан кол жазма башын баягы колтомго келтирип туруп, анан берип кетти эле да. Бишкек шаарына борборлоштурган китепканалар тармагы Сооронбай Жусуевдин 100 жылдыгына арналып, ырсыда кырыс кут тартуулайт деген аталыштагы акындын ырларын жайылтуу максатында китепканачылар арасында атайын сынак өткөргөн. Биринчи Сверлов району, Октябрь району, 1-Май району, бүгүн Ленинский райондон жыйынтыгы чыгып атат. Бу жерде бул биздин максатыбыз Сооронбай Жусуевдин чыгармаларын окурмандарга жеткирүү. Ошону менен бирге эле азыр Ордош Казак Республикасындагы Жумабек атында типографиялар бар экен, ошол басмакана. Ошолор менен чогуу меморандумга кол коюлду. Биздеги иш-чараларыбызды ошол Казакстандагы, Ордош элдердагы биздин жазуучулар, акындар менен таанышып туруу максатыбыз. Ошол биздин эң биринчи эле максатыбыз ошол окурмандарга китептерди таратуу, жеткирүү болот. Акын 1925-жылы Караолжа районунун Алай көйрөнүндө жайгашкан Кызыл Жар кыштагында туулган. 18 жашында армияга аттанып, 1943-жылдан 45-жылдары кан күйгөн согушта Панфилов атындагы 8-гвардиялык дивизияда байланышчы болуп кызмат өтөгөн. Согуш аяктагандан кийин 1946-47 жылдары Совет районунда коммунист учум кезинде жоопту катчы, Ленин жолу кезинде редакцияда бөлүм башчы болуп иштеген. Москвада Горький атындагы Адабият институтунда билим алган. Бишкек шаардык борборлоштурулган китепканасы Бишкектеги 4 районду мындай бир Сооронбай Жусуевдин чыгармачылыгын элге жайылтуу боюнча жарышка, сынакка койгон да. Ошондо май айында сынакка баягы старт берилген, атайын иш-чара менен. Андан бери мынакей бардык райондар өздөрүндө иш-чараларын өткөрүштү. Бүгүн биздин Бишкек шаарындагы эң чоң район Ленин районунда. Ленин районундагы китепканалар биригип жакшынакай иш-чара өткөрүп атышат. Мына ушул иш-чара бүтөөрү менен калыстар тобу өздөрүнүн кеңешмесин жасап, эң мыкты кайсы район, экинчи орунда кайсы район ушул маселени чечет. Бул иш-чара бүгүнкү салтанаттын эң артында белгиленет. Ошондо сыйлык тапшыруу аземи болот. Анан бүгүнкү өзгөчө кошумча мынакей Казакстанда ушул Махамед журналы бир санын толугу менен Сооронбай Жусуевдин чыгармачылыгына арнап ырларын, ал жөнүндө макалаларды, өзүнүн эскерүүлөрүн басып мондай алып келип отурат. Ушу Махамед деген журнал экен. Андыктан биз ошо карагулжалыктар дагы Карагулжа ынтымак коомунун атынан, биздин жалпы эле кыргыз окурмандарынын атынан ошол Болот мырза менен Замзагүл ханымга өзгөчө ыраазычылыгыбызды
билдирдик. Эми Сооронбай Жусуевдун иш-чаралары ошол май айында башталса бүгүнкү күнгө чейин уланып келатат. Биз алдыда дагы бир Ошто март айынын аягында же апрель айында дагы бир жакшы салтанатыбыз болот. Сооронбай Жусуев Шекспирдин, Пушкиндин, Лермонтовдун, Абайдын, Мактумгулунун жана башкалардын ырларын чебер которгон. Казакстанда эл аралык Махамбет журналы бар. Журналдын жаңы санына Сооронбай Жусуевдин ырларын жарыкка чыгарган. Біз үшін үлкен шара. Біз осы қазақ елі болғаннан кейін бауырлас қырғыз елдермен тығыз байланыс жасау үшін шығармашылыққа өзіміз бет бұрдық. Міне бүгін мынау Махамбет, халықаралық Махамбет журналының арнайы Сооронбай Жусуевтің шарасына журналды арнадық. Халықаралық журнал бұл. Түгілді 100% біз арнадық. Шығармашылық туралы тоқталып, біз бұны алқа мүшесінде шешім шығардық. Себебі бұл ата-бабадан келатқан дәстүр салтымыз бар бізді өзіміздің бауырлас елдердің. Оның үстінде Сооронбай ағамыздың халық қаһарманы шығармашылық өз алдына, әдебиеттік шығармашылығына. Соған өзіміз қарап, тоқталып, түгіл осы қырғыз елінің бауырларының ақын жазушылары, Шыңғыс Айтматов деген сияқты ағаларымыздың да барлық шығармалар осыған ендіріліп біз бердік. Кыргыз адабиятын өнүк түрдө сиңирген зор эмгеги үчүн Сооронбай Жусуевке кыргыз эли акыны Москвадагы военный издаттан чыккан «Моя жизнь» деген китеп үчүн Падеев атындагы сыйлыктын лауреаты болгон. Бүгүнкү сынакка чыккан китеп казанчыларга акындын ырларын жайылтууда кошкон салым үчүн атайын сыйлыктар берилип, Сооронбай Жусуевдин ырлары мындан мунга жашай бермекчи.